Насаат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн мен телефондун пайдасы эмес, бунун кесепеттери жөнүндө, мындан келе турган жаман апаттары жөнүндө, бунун кесепети жөнүндө, зыяны жөнүндө сүйлөйүн деп турам. Ошол эле кезде телефон колдонуу, уюлдук телефондун колдонгондо кандай адеп ахлак менен колдонуш керек? Кайсы жолдо колдонуш керек? Кудайдын кулдары. Бул телефондун адеп ахлакыбызга, иманыбызга, динибизге да өтө чоң зыяндары бар. Коомго болгон, коомдун тынчтыгына. Бирок бул жөнүндө сүйлөйүн десем өтө узун сөз. Жумадан алдыңкы 45 минут ал жетишпейт. Бирок акыл ээлерине кээ бир ишараттарды, бул телефондун кесепети, зыяндары жөнүндө кээ бир кыска бир токтоло турган темаларга токтолсом, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн ушул уюлдук телефон аркылуу балагатка жете элек кичинекей же мектептеги кыздарыбыз азгырылып жатат. Эмнелерди көрүп жатат? Кимдин артынан маңкурт болуп бара жатат? Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн дүйнөлүк изилдөө, иликтөөдө бул телефондун кыздарга өтө көп зыяны экен. Ошол эле кезде бүгүн жаш секелектер жигиттерден көрө көбүрөөк колдонушат. Көбүрөөк азгырылат буга. Телефондун апат кесепеттерден, урматтуу мусулман бир тууган, эң биринчи кесепеттер бул жалган айтууга, жалган таркатууга эң жеңил, оңой нерсе болуп калды. Көптөгөн адамдар, урматтуу мусулман бир тууган, кайдасың десе, кээде дуалдын башка жерде айтат. Жанында туруп. Урматтуу мусулман бир тууганым, ал эми бул телефон менен калп айтканчы, чыныгы имандуу адам калп айтпайт. Ал Аллах Таалага иман келтирет. Алланын акыретине ишенет. Алланын азабына ишенет. Пайгамбардын ушул хадисине ишенет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мындай дейт: "Ва ияакум вал казибу". Ва ияакум вал казиба. Жалган айтуудан сактангыла. Фа иннал казиба яхди илал фужур. Жалган сөз сизди дайым күнөөгө, жамандыкка, бузукулукка үндөйт. Ва иннал фужура, алем күнөөлөр, яхди илан нар, адамды дозокко алып барат. Ва ма язалу ражул якзибу ва ятахаррал казиба хатта юктаб индаллах каззабан. Бир адам дайым сүйлөгөндө калп сүйлөйт, жалган сүйлөйт. Дайым ойлонгондо кантип дагы жалган айтсам деп ойлонот. Жалганды максат кылат. Ал жалган айта бергенден кийин Аллах Тааланын астында ал жалганчы, калпычы деп жазылып калат. Жалганчынын бара турган жери билесиздер.